28 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Оштогу орус үйүнүн кызматкери үй камагына чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту 25 апрелде жалданмачылык иши боюнча кармалгандардын экөөнүн бөгөт чарасын өзгөрттү. Соттон клопко билдиришкендей, УКМК тергөөчүлөрүнүн берген арызынын негизинде Оштогу орус үйүнүн кызматкери Наталья Секерина жана дагы бир жаранды үй камагына чыгарды. УКМК Секеринаны жалданмачылыкка аз куруу иши боюнча 23 апрелде кармаган. Бул иштин алкагында аны менен бирге дагы 3 киши кармалган. Алардын бири Ош мэриясынын басма сөз кызматкери Сергей Лапушкин, экинчиси орусиялык технолог Виктор Васильев болгон. Кармалгандардын баары тең 17 июнга чейин камакка алынган. Кактус медиа басылмасы өз булактарына таянып кабарлагандай, алар Украинадагы согушка жарандарды азгырган деп шектелүүдө. 25 апрелде ЖМКлар УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Ваконов менен жолуккандан кийин жалданмачылыкка шектелип кармалгандар үй камагына чыгарылганын кабарлашкан. Ошол эле маалда алардын кимиси бошотулганы так айтылган эмес. Киминдин жаңы варианты коомдук талкууга коюлбай кабыл алынат. Бул тууралуу комитеттик жыйында Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев билдирди. Социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында министрдин киминдин сөзүн жана музыкасын жазууга сынактын мөөнөтүн 1-октябрга чейин узартууну сунуштады. Алгач текст тандалып, андан кийин ошол текстке ылайык музыка үчүн сынак жарыяланат. Депутат Аида Исатбек кызы тексттин коомдук талкууга чыгарылышына кызыкты. Комиссия текстти тандап алып, коомдук талкууга алып чыгасыздарбы? Элди аны менен таанышып, жактырып же жактырбашын билип, же комиссиянын негизинде эле чечим кабыл алынабы, деди Исатбек кызы. Министр тандалып алынган текст ЖМКлар аркылуу гана берилерин айтты. Комиссия текстти тандап алат, ал долбоорлорду массалык маалымат каражаттарына дагы жарыялайбыз, анан жогорку кеңешке сунуштайбыз, деди министр. Буга чейин гимн жазууга сынак жарыяланып, бирок министрлик талапка жооп берген чыгарма табылбаганын айтып, кайрадан сынак жарыяланаарын билдирген. Жеңүүчүгө 1,5 миллион сомдук сыйлык убадаланган. Гимнди өзгөртүү демилгеси парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна таандык. Ал муну гимнде советтик калдыктар бар экенин жана ырдоого татал экени менен түшүндүргөн. Кыргызстандын мамлекеттик гимни 1992 жылдын 18 декабрында жогорку кеңештин токтому менен бекитилген. 2012 жылдын 27 декабрында 3 куплеттен турган гимндин экинчи куплети парламенттин токтому менен кыскартылган. Кыргызстанга кирүү үчүн 100дөн ашык жасалма виза жасаган жаран кармалды. УКМК 100дөн ашуун жасалма электрондук виза даярдоого катышкан деген шек менен Пакистандын жаранын кармады. Ал Кыргызстанга келген пакистандыктарга шериктери менен 100дөн ашык жасалма электрондук визаларды даярдаган деп айыпталып жатат. Пакистандын жаранына 2 айлык мөөнөткө 2 визаны 150 АКШ долларына тариздөөнү, бирдик үчүн 1700 АКШ долларга, жалпы суммасы 6800 АКШ долларына кошумча 4 жылдык визаны тариздөөнү сунуштаган. Анын талабы боюнча аванс катары 4400 сом которулган деп жазылган маалыматта. Шектүү 22 апрелде 87400 сом пара алып жатканда кармалып, камакка алынган. Учурда бул ишке тиешеси барларды аныктоо боюнча тергөө иши уланууда.